Эрте турган кишинин ырыскысы көбүрөөк деп айтат. Анан эң эле ийгиликке жетишкен адамдардан сураса, эң сиздин сырыңыз эмнеде десе, эртең мененки көнүгүүнү мен таштабаймын деп жооп беришкен экен. Анткени биз ойгонгондон кийин дене мүчөлөрүбүз дал ошол көнүгүүлөрдөн кийин ойгонот. Биздин машыктыруучубуз келип калган, анда биз дагы көнүгүүлөрдү баштайбыз. Саламатсыздарбы? Кутмантаңыз менен Орто Азиядагы эң күчтүү машыктыруучу. Эми кызартасың да. Бетибизде талапка бар, биздин кызарганыбыз билинбейт деп коеюн. Силердики билинбесе. Бизде кан жүгүртмө жакшы, ошондуктан билиниши мүмкүн. Адаттагыдай эле ошон үчүн биз деген кандай десем, дем алуудан баштайлы. Капалабхати дем алуусу бизге бирден бир жардам бере турган көнүгүүлөрдүн бири. Ал деген өпкөнү дагы тулку бою менен кошо ойготот дагы, анан ички кандай десем, ички органдарды дагы ойготот экен. Ичибизди кысабыз, дем чыгарабыз. Анан дем алууда көп көңүл бурбайбыз, бирок ритм менен темпти бат-баттан чыгарат экенбиз, кеттикпи? Ичибизди кысабыз дагы, дем чыгарабыз, мурдубуз менен иштейбиз. Дем алганда көп көңүл бурбайбыз, бат-баттан. Музыканын ритми менен жасасаң сонун болчу да, Дем чыгарабыз, кармап турабыз. Биле берсек болот. Дем алабыз, эми мурдубуздун таноолорду алмаштырып жазайлы. Оң таноону басалда, сол таноо менен 20-25 жолу жасасак болот. Кеттик. Дем чыгарабыз, дем алабыз, алмаштырабыз. Дем чыгарабыз. Башым айланып кетти. Эң сонун. Эгер башыңыз айланса, туура жазып атасыңар. Анан кандай десем, кан басыңыз кичинекей. Ылдый түшүп кеткен. Демди чыгарабыз дагы. Дем алууда ичибизден ылдый жактан алабыз дагы, анан котокчага кичине суу толтургандай өзүбүзгө абаны толтурабыз. Дем чыгарып туруп, өпкөдөн ылдый түшүрөбүз. Дем алабыз. Демди өйдөдөн ылдый түшүрөбүз. Эми ошол эле дем алууну колубуз менен жардамга, анан өпкөбүздү толугу менен толтуралы абага. Артка чыгабыз дагы, омурткалар менен артка умтулабыз, демди чыгарабыз. Астыга төшүбүз менен, көкүрөк менен умтулабыз дагы, дем алабыз. Кеттик. Дем чыгарабыз. Дем алабыз. Дем чыгарабыз. Дем алуу. Дем. Омурткалар артка. Медина, такыр унчукпайсың го. Дем чыгарабыз. Унчугуп Берилип кеткен го, берилип. Концентрация менен көнүгүүлөрдү жасап аткандай, Кеттик еще. Өйдө. Эми омурткалар артка. Кучакты жаябыз. Дем алабыз. Артка. Эң сонун. Кармап турабыз. Колубузду астыга. Ушул позицияда тулку боюсунун ылдый жагы иштебейт, белибизден ылдый иштебейт, өйдө жак иштейт. Колубузду өйдөрүп, чыканакты инибиздин линиясына коебуз дагы, анан оңго дем чыгарабыз. Дем алабыз, дем чыгарабыз. Белибиз иштебейт, Белибиз иштебейт. Белибизден ылдый иштебейт. Эми жеңилдетебиз. Кучакты ачабыз, дем чыгарабыз. Мындай. Колубузду астыга дем алабыз. Дем чыгарабыз. Дем алабыз. Дем чыгаруу. Дем алуу. Дем чыгаруу. Кучакты жакшылап ачабыз. Астыга. Дагы. Белек колдору чоңоюп кеткен го, машыгып атып. Көтөрө албай калыптыр. Дем чыгаруу. Колдорун жооноё түшкөнбү,
Дем ал. Астыга колубузду шилтеп таштайбыз Кыз дагы. булчуңдарды иштеткен сайын кырч деп атпайбы? Ойла Эми, сум калбай элек. Колдор жонойгондо шуңкар болобуз. менин кошо төш булчуңдарын дагы ачалы дагы, анан төш булчуңдарын да чоңойтолу, Далос менен кошо кыймыл аракет. Артка учуп бараткандай. Балким бул биринчи көнүгүүлөрдөн кийин кыйыныраак болушу мүмкүн. Астыга Мен де колум уюп калды. дагы эң жөнөкөй көнүгүүлөрдүн бири. Эң жөнөкөй бирок ушунчалык талып кетет экен. Эми ийнибизди кыймылдатпайбыз, Негедир колубузду эле кыймылдатабыз. Артка, э? Артка. Бат-бат учуп атабыз? Кичинекей тегерекчелер. Астыга. Пропеллер деп койчу эле. Астыга. Белек. Сизге ишенич көп. Эми колубузду чыканактан ийебиз дагы сыр чака. Ушул жакшы. Муштум менен. Астыга. Эми байкап көрүңүздөр, кимдин колу жоон. Эми сыртка карай. Сыртка карай болгону. Аралаштырып, Мындай. Эми ичке карай. Эң сонун, бирок чыканакты өйдөрөк көтөрүп койсоңуз белек. Эң сонун, колду сырт жака. Эми ар бир манжаны. Ушинтип эле адамды кыйнап койсо болуп атат, Машыктыруучулар кыйналбайбы? Кыйналат, бирок дем алып туруп, жылмайып жасаганда жеңилирээк Демек биз болот. дем алганды тура эмес жасап атабыз, Дагы ар бир манжаны. Дагы. Кыргыз би бийлегенде колду. Эми астыга, эми колду түшүрүп шилтеп коелу, Ой. Кандай рахат, Ушундай Ушундай кичинекей рахаттарды алып жасап койсок болчу да экен, Ийнибизди кичине көтөрөбүз дагы, анан кичине өз калыбына келтирели. Эми бутубузга өтөлү. Бутубузду деле ошондой кыймыл аракет менен, кандай десем, омурткалар менен кошо сөөк жүлүндөрдү иштете турган көнүгүүлөрдүн бири сыртка карай. Бул мага жагат. Эгер кыйыныраак болсо, же столдун жардамы менен, же дубалдын жардамы менен жасасаңыз болот. Же көтөрүп ылдый түшүрүп кармап турсаңыз болот. Медина түшүрбү? Эми алмаштырабыз. Алдыга. Астыга карай. Дагы. Мында дагы толку боюздун ылдый жагы иштебейт дагы, өйдө жакта иштебейт. Тек гана бутубуз эле иштейт, Бул бут окшошот. Меники тескеринче. Кыйыныраак. Астыга. Дагы. Менден бир адам сурады. Айсалкынга суроо берип койчу дейт. Эмне суроо десем? Instagram баракчасында дагы дейт, эфирде дагы дейт, турмактарынан бери, бут кийиминен бери бардыгы өңдөр окшош дейт. Анан себебин айтып койсо дейт. Себебин айтып койсоңор, эмне үчүн ушул өң силерге жагат? Билбейм. Балким ойготот, сергектик. Бул негизи деген кандай десем, мындай жүрөк чакрасынын эмеси деп коет экен. Кандай десем, өңү деп коет экен. Ошондуктан мындай жеңилдик бере турган же мындай эс ала турган сезимдерди алып келе турган өң деп ойлойм. Демек, өңгө дагы сиз көбүрөөк басым жасайсыз? Албетте түрдө. Негизи караны көп кийбейм, жактыра бербейм. Анан Ай, мага жакшы комплимент. Катты тийди. Анан бул жашоодо өңдүн баары ачык, анандай айрым болсо деп ойлойм да. Туура. Ичиңиз менен кошо, Бирок эң негизгиси ички дүйнөңүз менен толку боюңуз бирдей болуш керек, Кеттик. Оң бутуңузду сол бутуңуздун өйдө жагына коебуз дагы, анан чынжырча сымал кыймыл аракет. Кармайбыз, чынжырча. Арт жакка умтуласыз дагы, отургучка отургандай. Барбы? Анан колубузду чынжырча.
Анан чыканакты ийнибиздин бир линиясына коебуз дагы, анан манжаларды астыга умтулдурабыз. Дагы артка. Эгер таптакыр кыйын болуп атса, бутубузду ылдый жакка коюп койсок деле болот, бирок кыйын кырыт ошондой эле. Эле калчы. Бутубуз аябай чыңалып атат дагы, чыңалган менен кошо жакшы чоюлуп атат. Өйдөрөк. Hoppa. Хоп. Биринчи чынжырчаны чечебиз колубуздан, анан бутубуздун чынжырчасын, кеттик сол бутубуз, оң бутубуздун өйдө жагында дагы, анан чынжырча. Эгер оң колуңуз өйдө болсо, эми сол колуңузду өйдө жакка чынжырчаны алмаштырабыз. Арт жакка умтулабыз да, отургучка отургандай кыймыл-аракет, анан чыканакты ийнибиздин линиясына коебуз. Барбы? Дагы? Чыканакты өйдөрөк, белек. Эң сон, эми манжаларды астыга. Манжаларды астыга бергенде, ийнибиз дагы анан далыбызга жакшы тартылат экен. Кайра вообще болбой калды. Чынжырчаны чечебиз. Мынакей. Эң сонун Медина. Эгер колубузду эле негизи ушул кыймыл-аракет менен жасасак, карап көрөлү. Эгер сиз деген кандай десем, спорт залда жүктөрдү көбүрөөк көтөрсөңөр, ошол менен кошо төш линиясы менен жанакы остеохондроз болобу же протрузия болобу, ошолорго бирден бир жакшы жардам бере турган көнүгүүлөрдүн бири дагы анан кан жүгүртмө. Колубузду чынжырча кылалы. Өйдө жакка, оң колубузду өйдө жакка, анан сол колубузду ылдый жакка. Анан чынжырчаны кармайбыз. Анан чыканакты ийнибиздин линиясына коебуз да, өйдөрөк көтөрөбүз. Ушунда эле тартыла баштайт, чыканакты өйдөрөк, дагы өйдөрөк. Анан манжаларды ас жакка. Астыга. Эң сон. Колубуз дагы жакшы тартылып атат дагы, ийнибиз жакшы иштеп атат, Ийнибиз менен кошо далыбыз жакшы иштеп атат. Эми ушул позицияны астыга, анан артка. Эң оңой. Эми кармап турабыз дагы, солго анан оңго жасап көрүңүз. Далым чыгып кетейин деп атат. Дагы. Оңго, солго. Машинеде кар туруп калганда айнегин жууп. Алмаштырабыз. Эми чынжырчаны. Кеттик. Азыр көптөр айнегин жууп атат болуш керек, эшиктен кар бар. Чыкпай калды болуш керек деп ойлоп атам. Чыканакты өйдөрөк. Дагы эми манжаларды астыга. Астыга, артка. Колум жуулуп кетейин деп атат. Албетте, бул деген жанакы кыскарып калган булчуңдарды жакшылап чоюуга жардам бере турган көнүгүү. Бул өзүнчө эле стрейчинг. Эми оңго, солго. Эгер таптакыр чынжырча болбосо, мындай кармалсаңыз деле болот. Ошол деле позиция. Оңой болуп аткенде. Оңой болот. Бирок сиз чынжырчаңыз бар да. Жазай бериңиз. Эми ылдый жакка өтөлү дагы булчуңдарды чыңалдыралы. Биз жакшылап чоңойталдык. Анан бир көнүгүүдөн кийин, көнүгүүбүз оңгой. Оң бутубузду сол бутубуздун үстү жанына коебуз. Эгер таптакыр кыйын болсо, жанына коюп койсоңуз да. Өйдөрөк, Барбы? Бу дагы баланска, бүгүнкү баланска көбүрөөк көңүл буралы. Кайсынысы кыйыныраак? Анан кыйыныраак бул. Мен кыйынын жасап отурган турбаймынбы? Сиз кыйынсыз да. Комплимент эле жетишпей атты эле мага бүттү. Бир күн бою сонун энергияны жөө. Айтпай калан турайынбы, кыйын экениңизди. Өйдөрөк. Эми ушул эле позициядан эгер бутуңузду астыга койсоңуз, акырындык менен арт жакка умтуласыз дагы, отургучка отурганда анан колуңузду ылдый жакка. Барбы? Медина кой атасың. Жетип жай. Шамал жөнөтөйүн сага. Алмаштырабыз. Белек. Эми сол бутуңуз, кеттик. Өйдө жакка. Эмнегедир меники сол бут менен оңой болот? Баары эмнеге? Анткени сиз оң бутуңузга жакшы тура алат болушуңуз керек да, анан сол бутуңуз менен көп кыймыл-аракет жасайсыз. Адамдарды сол бут менен көбүрөөк тебет окшойсуң. Мен азыр шамал жөнөтсөм кулабайм. Кула. Эми ылдый жакка анан отургучка отурабыз. Отургучка отурганда Медина үстүнө коюп көрсөңүз, жон булчуңдардын, саныңызга. Медина кулайт азыр. Анан артка. Кула. Эң сонун. Кулабайт. Кулайт азыр. Кетти. Көтөрүлөт. Эми ылдый жакка өтөлү. Келсе да турдум, Кеттик. Ушундай жада турган нерселер Көрүп Абдан жагатта дейсиңби? Эми бул позицияда кандай десем, чыканакка өтөбүз.
Ылдыйкы бутуңузду сунуп коесуз дагы, өйдө бутуңузду тизени бүгүп туруп астыга коесуз. Барбы? Төшүңүз асты жакка, анан өйдөгө умтулат. Жата албайсыз арт жакка, бир линияга коебуз тулку боюбузду. Бул позицияда согунчок артка тартат, манжалары силер жакка. Анан ылдыйкы бутуңузду өйдө жакка көтөргөндөй кыймылар экен. Мону коюп алсам. Сезимталсыз го? Iya. Дагы. Өйдөрөк. Дагы. Өйдө. Ой. Кыйын болуп кетти. Туура эмес дем алып атат окшойм да мен ошого. Эми ушул эле көнүгүүнү эгер белиңиз ооруп кыйыныраак болсо, таптакыр жатып алып жазасыңыз деле болот. Белекке жагат болуш керек. Кана? Коесуз да. Бекер айттыңар да мага. Анан өйдө көтөрөсүз. Эрте мен ойгонор мен эле керебеттен турбай, жасай бере турган көнүгү турбай. Эң сонун көнүгүү. Дагы өйдөрөк. Бирок эгер жатып алып жазасаңыз жеңил десеңиз, тескеринче бутуңузга кыйыныраак болот. Алмаштыралы. Кеттик. Биринчи кармап турабыз. Толку боюсу өйдө жака. Төшүбүз менен көкүрөктү өйдө жака тартабыз дагы, анан согунчокту өйдө көтөрөбүз. Мына меники ушул жагы кыйыныраак болуп калат азыр. Кана. Дагы бул жанакы бутуздун жоон ич жактагы турган булчуңдарды калыбына келтирет дагы, анан жан баш булчуңдарына жакшы. Ошо менен кошо белибизге дагы жакшы. Белибизди ичкиртет. Эми ылдый жакка. Ушулардыкы эле жер калды атат болуш керек. Эгер бирок биз менен кошо жазап көрсөңүз, Абдан эле кыйын. балким. Дем алабыз. Дагы. Жайылган койго көз салып, жан баштап жатсаң сонунда деп айткандай экен да. Албетте, эгер таптакыр кыйналып төшөктөн тура албасаңыз, капталга өтө эле ошол көнүгүүлөрдөн баштасаңыз деле болчу да, Эгер бутубузду чыңалдырдан кийин кайра эле биз чоюга өтө эле. Бутубузду асты жакка коебуз дагы. Эң жакшы көргөн көнүгүүлөрдүн бири. Ушу мен жыйынтыктай окшойбуз, Анан аябай татынакай көрүнөт болуш керек деп ойлойм. Согунчокту тизесинин линиясына коебуз дагы, үстүнө коюп коебуз. Ылдый жакта турган бутубуз дагы тизесинин линиясында турат. Барбы? Агнисто бахасыны деп коет. Эгер таптакыр кыйындык болуп атса, жанына коюп койсоңуз деле болот, белектикинде. Анан эгер таптакыр кыйын болуп отура албасаңыз, бул кирпич болобу, же китепче болобу, же төшөкчө болобу, астыңызга коюп аласыз дагы, анан жан баш линиясына коюп туруп, ылдый өтсөңүз деле болчудай. Белек карап көрбөйсүзбү? Биз болсо ушул позицияны адаттагыдай эле жаза берели. Эми барбы? Астыңкы бутуңузду астыга умтуласыз, эң сон. Эми ылдый жакка умтуласыз. Эң сонун үстүндө турган бутуңуздун жоон булчуңдары жакшылап чоюлат дагы, ошо менен кошо кандай десем, бел линиясы дагы тартылат. Дагы ылдыйраак. Эгер баары жакшы болсо, колуңузду артканан чынжырчага, анан манжаларды жакшылап жабасыз дагы, анан өйдө көтөрүлүп туруп астыга тартыласыз. Бул позиция болсо, төшүздү анан далысты бүкүрөбөй астыга умтулганга жакшы жардам берет. Бирке чоюп коет экенбиз да. Анан кайда өйдө көтөрөсүз колдоруңузду. Ылдый жакка төш менен тартылабыз, башыбыз менен эмес. Анан алмаштырып туруп, бүтүрүп койсок деле болчудай. Эң сонун. Сонун көнүгүүлөрдүн бири. Ушул кыймыл менен бүтүрөт окшойбуз, Кеттик.
дал ушул мынакей Жүгүнүп сонун коелу, кыймыл менен кандай кылып колдарды кагып жүгүнүп туруп коебуз. күнүңүздөрдү спорт көнүгүү менен баштасаңыз абдан жакшы. Себеп дегенде спорт бул ден соолуктун булагы. Урматтуу телекөрүүчү, Айсалкынга терең ыраазычылык. Эртең кайрадан көрүшкөнчө дейбиз. Ал эми биздин эфир улана берет.